16 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Көкбөрү Федерациясы Казакстандын курамасын биримдик кубогуна чакырды. Бул тууралуу федерациянын президенти Рамис Жунусалиев билдирди. Ал эки элдин достугун чыңдоого, көчмөндөрдүн мурасы болгон спортту мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Кубок 1-ноябрда Чолпон Ата шаарында өтөт. Бүткүл дүйнөлүк көкпар биримдиги менен эл аралык көкбөрү биримдиги кызматташуу жөнүндө макулдашууга 8-сентябрда кол койгон. Анда эки тарап эл аралык жолугушууларды тийиштүү түрдө өткөрүүгө макул болушканы айтылат. Расмий чакыруу жөнөтүлдү. Мындай турнирлерди тез-тез өткөрүп туруу жаралган бардык пикир келишпестиктерди жоюу жана федерациялар ортосунда 8 жылдан бери жоголгон достук мамилени калыбына келтирүүгө жардам берет деп эсептейт көкбөрү биримдиги. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөшүү тармагындагы айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоор демилгеледи. Документ коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык коррупциялык беренелер боюнча соттолгондор үчүн айып пул салуу жазасы толугу менен жоюлат. Соттолгон адам күнөөсүн мойнуна алып келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин да белгиленген жаза мөөнөтүнүн жарымын өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Күнөөлүү деп табылган кызмат адамдарынын анча-мынчасы гана реалдуу мөөнөттөргө эркинен ажыратылууда. Көбүнчө айып пул гана салынууда. Алар мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына келтирилген зыян соттун өкүмүнө дал келбей калууда, деп жазылган долбоордун түшүндүрмөсүндө. УКМК мындан тышкары күнөөлүү деп табылгандарды өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштешине тыюу салууну сунуштап жатат. Ошондой эле алар келишим боюнча аскердик кызматты да өтөй алышпайт. Эгер кылмыш оор же өтө оор болсо, мындай тыюулар күнөөлүү деп табылган адамдардын жакын туугандарына да колдонулат. Алар сот аткаруучу болуп же укук коргоо органдарына жумушка кире алышпайт. Ал эми коррупциялык беренелерге төмөндөгүлөр кирет. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук кылуу, атайлап мыйзамсыз келишимдерди түзүү, мыйзамсыз баюу, кызмат адамынын ишкерлик менен алектенүүсү, пара алуу, опузалап пара алуу, пара берүү, мыйзамсыз паспорт берүү жана шалаакылык. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бийликке келгенден кийин кустуруу жараянын башташкан. Ага ылайык алдамчылык жана коррупция үчүн кармалган саясатчы же ишкер мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берип, эркиндикке чыга алат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ата журт партиясы 17-ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпай турганын билдирди. Ал мындай кадамга бийликте туруп партиясын өткөрүп алды деген сөздөн алыс болуш үчүн барганын айтты. Ата журт партиясы аталганда эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта отуруп алып, партиянын бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026-жылкы парламенттик шайлоого да катыштырбайм, деди ал. Ташиев элди коррупция жана криминалдык чөйрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандоого, шайлоодо жаңылбоого, добуштарын сатпоого чакырып, саткандар да сатып алгандар да жоопко тартылаарын эскертти. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов азыркы тапта өлкөдө тигүү курулуш тармагында жумушчу күчтөр жетпей жатканын айтып, Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарды мекенене кайтууга чакырды. Албетте, сиздерди кызыктырган эмгек акы майыналар Орусияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы мекениңерде, өз үй бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер, деди ал. Эмгек министрлигинин маалыматы боюнча азыркы тапта Орусияда 400 миңден ашык кыргызстандык миграцияда жүрөт. Барган сайын Орусияда мигранттар үчүн мыйзамдар катаалдап барат. Жакында эле полицияга мигранттарды соттун чечими жок эле депортация кылууга укук берген мыйзамга кол коюлган. Андан тышкары орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы жана Кемпирабад ишинин фигуранты Азымбек Бекназаровдун башкаруу чарасын карап, аны 2-ноябрга чейин ТИЗО 1-ге камакка алууну чечти. Саясатчынын жактоочусу Бекназаров мыйзамсыз кармалганын жана тагылган айыптар негизсиз экенин айтып, аны үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Азимбек Бекназаров кылмыштуу кирешелерди адалдоого шектелип, 12-сентябрда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Атайын кызматтын маалыматы боюнча саясатчынын 2010-жылдагы апрель революциясы учурунда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоого жана коротууга тиешеси бар. УКМКдан белгилешкендей, Бекназаров акчаны адалдоого аракет кылып, Бишкекте Ысык көл, Чүй жана Жалал Абад облустарында кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып, аларды башка адамдардын атына каттаткан. УКМКнын басма сөз кызматы Бекназаровдун 2010-жылы жазылып алынган Алмазбек Атамбаев жана Темир Сариев менен болгон сүйлөшүүсүнүн аудиосун жарыялады. Алардын биринде Бекназаров Атамбаевди кадырдык дайындоолордун бири үчүн $400 миң өлчөмүндө пара алууга айыптап, аны жаңы революция жасаарын айтып коркуткан. Мындай сүйлөшүү болгондон кийин Атамбаев ырастап, бирок пара алганын четке каккан. Бекназаров Сариев менен сүйлөшкөндө $1 миллион эсептен чыгаруу ыктымалдыгын талкуулаган. Кийин Сариев эч кандай уурдоо болбогонун, сөз болгон $1 миллион өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бөлүнгөнүн билдирген. Азимбек
Алтынбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаровдун айтымында УКМК бул сүйлөшүүлөр боюнча атасын 2 жолу суракка алып, 3-жолкусунда камакка алган. Бүгүндөн тарта Ош шаарында коопсуз шаар долбоору толук иштей баштады. Эми жол эрежесин бузган фактылар автоматтык түрдө сүрөт, видеого тартылып, айып пул салынат. Эгер айдоочу жол кыймылынын эрежелерин бузса айыпка жыгылат. Эреже бузгандарга 1 ай ичинде айып пул жөнүндө билдирме айдоочунун дарегине жөнөтүлөт. Ошто бул долбоор бир нече ирет артка жылдырылып келди. Кала бийлиги буга чейин 1-июндан тарта долбоор тесттик режимде ишке кирет деп кабарлаган. Коопсуз шаар долбоору өлкөдө 2019-жылдан бери иштей баштаган. Долбоор тейлөө моделине ылайык ишке ашырылган. Бул аткаруучу бардык техникалык инфраструктураны өз алдынча орнотот жана тейлейт. Камералардын иштөөсүн жана коопсуздугун көзөмөлдөйт дегенди билдирет. 15-сентябрда АКШнын Невада шаарында өткөн турнирде кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко атаандашы мексикалык Алекса Гроссону жеңип, UFC'нин чемпиону титулун кайтарып алды. UFC'нин маалыматына ылайык 36 жаштагы спортчу UFC тарыхында жеңил салмак боюнча аялдар арасында 2 жолу чемпион болгон алгачкы аял болду. Буга чейин UFC уюму кыргызстандык мушкер айым Валентина Шевченкога ар бир титулун ийгиликтүү коргогон үчүн 7 чемпиондук кур тапшырган. Шевченко UFC'нин чемпиондук титулун 2018-жылдан бери катар менен 7 рет коргогон. Мушкер айым өткөн жылы мексикалык спортчу Алекса Гроссого жеңилип, кийинки беттеш тең чыгуу менен аяктаган. Шевченко 2021-жылы UFC'нин жаңыланган рейтингинде аялдардын арасында салмак категорияларына карабастан эң мыкты мушкер айым деп танылган. Ал эми Fight Only журналынын жыйынтыгы менен ал 2022-жылдын мыкты мушкер айымы наамына татыган.